Пайғамбарлар баяны. Hazreti Yahya пайғамбар, аға Аллах Тааланын саламы болсын. Сүйіншіленген уул. Hazreti Yahya алейхиссалам Hazreti Закария пайғамбардың Алла Таала сүйіншіліп тартуулаған уул елі. Hazreti Мариям менен эне тараптан туған болушқан. Яхья деген сөз тирүү жан дегенди түшүндүрөт. Hazreti Yahya Торатты жаштайынан үйрөнгөн, пайғамбарлық милдет ага жаш кезинде жүктөлгөн. Жаш мезгилинен баштап Торатты окуп, анын өкүмдөрүн түшүнө баштайт. Негизинен ага Алла Таала тарабынан Торатты окуп, өкүмдөрүн түшүнүү жөндөмдүүлүгү берилгени билдирилет. Торатта жана анын өкүмдөрүнө кичинекей мезгилинен түшүнө баштаган Hazreti Yahya кээде Байтул Мактисте, Акса мечитинде, кээде эл жашабаган ээн жерлерде Алла Таалага ибадат жана итаат кылуу менен алектенет. Үйрөнгөндөрүн Исраил уулдарына түшүндүрүп, аларга Алла Тааланын буйруктарын аткарууга, тыюу салган нерселерден алыс болууга чакырат. Өзү арпанын унунан жасалган нан жеп, кылдан токулган кийим кийип, өтө жөнөкөй карапайым жашайт эле. Бул дүйнөгө көңүл бөлчү эмес. Күнү түнү Алла Таалага ибадат кылчу. Алла Тааладан коркуп аябай ыйлачу эле. Көз жаштарынан улам нурдуу жүзү жарага айланып кетчү. Өмүр бою үйлөнгөн эмес. Алла Тааланын буйругу. Hazreti Yahya алейхиссалам эр жетип калганда Алла Таала ага Тоораттын өкүмдөрүн берип, ошол боюнча иш алып баруусун буйрук кылат. Аллах Таала: "Эй Яхья, кереметтүү Тооратты бекем карман" деп жаш мезгилинен ага акылмандык берген. Ага өз даргөйүнөн мээримдүүлүк, тазалык ырыуулугун, ал такыба киши болду. Ата-энесине мээримдүү болуп, залым ээн баш эмес эле. Пайгамбарлык вазифаны алган Hazreti Yahya Hazreti Иса алейхиссаламга Инжил китеби келгенге чейин Hazreti Муса пайгамбардын шарияты менен өкүм жүргүзгөн. Пайгамбарлык милдетти аткаруусу. Hazreti Yahya алейхиссалам үндөгөн акыйкат динди кабыл алгандар болгондой эле, тескерисинче ага шылтоо айтып каршы чыккандар да болот. Пайгамбарлардын мужизаларын көрүп турса дагы, ишенбей, көптөгөн пайгамбарларды өлтүрүшкөн Исраил уулдарына кайратынан жазбай түшүндүрүү иштерин уланта берет. Андан соң убада шерттерин бузгандыгы, Алланын аяттарын тангандыгы, пайгамбарларды жазыксыз өлтүрүшкөндүгү жана дилибиз кулпуланган дешкендиги үчүн биз аларды каргышка калтырдык. Жок, тескерисинче капырлыктары себептүү Алла Таала алардын дилин мөөрлөп бекитип койду. Демек, алар жарар-жарабас ыйман келтиришет. Ошол мезгилде жөөттөрдүн Херод аттуу залим падышасы болгон. Херод бир тууганынын кызына үйлөнгүсү келет. Бирок Тоорат китебинин өкүмү боюнча бир тууганын кызына үйлөнүүгө уруксат берилген эмес. Hazreti Yahya мындай үйлөнүү ыйык китепте тыюу салынган жана мүмкүн эместигин айтат. Мына ушундан улам кекенип калган кыздын энеси Hazreti Yahyanын өлтүрүлүүсүн талап кылып чыгат. Шейит болушу. Жөөттөрдүн падышасы аялдын талабын орундатуу үчүн Hazreti Yahya пайгамбардын кармалуусун жана аны өлтүрүп, башын алып келүүсүн желдеттерине буйрут. Натыйжада Хероддун жан жөөкөрлөрү Hazreti Yahяны кармап өлтүрүшөт. Башка бир риваятта кармап келишкен. Херод өзү анын башын алып шейит кылат. Ошондо мужиза катары Hazreti Yahyanын куттуу башы бул кызды аялдыкка алуу сага адал эмес деп бир канча жолу кайталайт. Алла Тааланын каары. Алла Таала Hazreti Yahya пайгамбар шейит кеткенден кийин жөөттөрдүн башына көптөгөн балелерди жиберет. Кээ бир риваяттарда Херод менен үйлөнүүнү каалаган кызды Карун сыяктуу жер жуткандыгы айтылат. Hazreti Yahya пайгамбар шейит болгон мезгилде 34 жашта гана эле. Бул улуу инсан өз заманында эң келбеттүү, эң сулуу киши болгон. Элге өтө жумшак мамиле жасап, абдан жөнөкөй жана мээримдүү болчу. Мужизалары. Биринчи, таштын тилге келип сүйлөөсү. Исраил уулдары жөөттөрдүн өкүмдары Хероддун биринчи буйругу менен Hazreti Yahya пайгамбарды издеп жөнөшкөн. Бул кабарды уккан Hazreti Yahya алардан алыстайт. Ошол мезгилде бир аска зоо тилге келип: "Эй Алланын пайгамбары, мага кел" деп үн салат. Hazreti Yahya зоого жакындаганда анын үңкүр сыяктуу оюлганын көрөт да ичине кирет. Пайгамбарды өлтүрүү үчүн келген капырлар зоого жакындаганда зоодон ок атыла баштайт. Жөөттөр жолой албай артка качышат. Экинчи, күндүз жылдыздарды көрсөтүүсү.
Hazreti Yahya aleyhissalam пайғамбар болып милдеттендирилип Шамга келгенден кийин инсандар ага акыйкат пайғамбар болсоң бизге жылдыздарды күндүз көрсөтчү дешет. Алардын ушул каалоосу менен дуа кылганда чак түштө күндүн айланасындагы жылдыздар көрүнө баштайт. Пайгамбарлар баяны. Эгерде видео жаккан болсо башкалар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар.